Гулира Меңдібай қызы. Жашомды өзгөрткөн алтын шакек. Менин атым Умар. Үй бүлөлүмүн. Жаратканыма чексиз шүгүр. 3 уулум бар. Элдикинде жаркылдаган жарым бар. Дайыма сыймыктануу менен айтамын. Бирок мынтип айтып калганыма көп деле болгон жок. Ушул күнгө чейин көзүм көр, кулагым керең болуп, жашоомду маңызсыз сүрүп жүрө бериптирмин. Чыныгы бакыт, чыныгы сүйүү, чыныгы жашоо таптакыр башка тура. Анда кеп башынан болсун. Адатымча эч нерсе менен ишим жок, сыналгы көрүп жаткам. Аңгыча телефонума чакыруу келип калды. Алло, дедим, ким экенин карабастан. Бүгүн келесизби? Деди жагымдуу үн. Албетте, сөзсүз да, деп ыргып турдум. Кийинип чыгып бара жатсам аялым. Каяка тамак саламын, деп калды. Мени менен ишиң канча, жасай бер, балдарың менен жей бер, деп орой тийип чыгып кеттим. Мындай күндөрүм биринчи эмес, дала эле жолу болду. Дагы деле болуп жатат. Өзүм содадамын. Акчаны жакшы иштеп табам. Тапкан акчамды досторум менен кафе-ресторандарга, сауна, оюн-зоок клубтарына, кыздарга сапырам. Кээде таң аткыча отуруп карта ойнойбуз. Бирде чоң суммадагы акча утуп келсем, бирде уттурам. Үй бүлөм менен отуруу мага зеригерлик эле. Кадыресе сыгылып кетем да сыртка жөнөйм. Эркиндикке чыккандай болуп, учуп эле калам го чиркин. Өлбөгөн жанга жаз келип, 8 март аялдардын эл аралык майрамы келип калбаспы? Бир тааныш кызым бар эле. Кечинде жолугууга чакырып калды. Жасанып түзөнүп жатсам, чоң уулум келип: "Ата, сиз кайда барасыз? Апама сюрприз кылалы дегенбиз. Балким биз менен каларсыз", деп калды. "Силердин даярдыгыңар менин даярдыгым. Майрамды жакшы тоскула", деп өктөм сүйлөп койдум. Балдарым мага тике карап сүйлөй алышпайт. Ушул убакка чейин алардын көйгөйүн, эмнеге кызыгышаарын да сурабадым. Мектепке чогулушка аялым барат. Кыскасы, бала маселеси бүт аялымдын мойнунда. Анан белек печкеге алып, тааныштарымдыкына барып, ал күнү үйгө келбедим. Түшкө жакын үйгө кирсем, аялымдын көзү шишип калыптыр. Ага деле анча маани бербей, уктоочу бөлмөгө кирип куладым. Күндөр мына ушинтип өтө берди. Май айында туулган күнүм болуп калды. Эртең менен туруп жуунучу бөлмөгө киргени баратсам, стол үстүндө чоң куту туруптур. Атама деген чоң жазуулары менен. Колум менен түртүп өтүп кеттим. Жуунуп чыксам, аялым кийимдеринин кырын чыгара дасмалдап, кол жоолугума чейин даярдап коюптур. "Туулган күнүң менен, Умаш", деп жакындап келе жатканда эле "Рахмат", деп терс бурулуп кеттим. Аялым менен качан бирге жатып сырдашканым эсимде жок. Колумду шилтеп, кийинип чыгып кеттим. Кайсыл убакта кантип ким алып келгени эсимде жок. Көзүмдү ачсам, уктоочу бөлмөдө жатыпмын. Көнөгүмдү да чече албаптыр аялым. Көзгүнү карасам, өзүмөн өзүм жийиркенип кеттим. Бир-эки жеримде кыздардын кыпкызыл эндиктери түшкөн. Аялым бирок үндөбөйт. Баарына чыдайт, баарын жутат. А мен ан сайын кутуруп жүрдүм. Анын кээде көздөрү шишип калчу болду. Жайдын аптаптуу күндөрү. Бүгүн үйдөмүн. Чалкаман жатып, сыналгы көрүп жатам. Сырттан аялым келип, жаныма жатып кучактап калды. Тогургандай жинденип туруп кеттим. Ал байкуш мага эч жаман нерсе кылбайт. Билбейм, өзүм эле ушинтип калчу болдум. Эртең менен туруп базарга жөнөдүм. Машинамдын аккумулятору отуруп калып, элге аралашып маршрутка менен кетким келди. Артта баратам. Алдымда 2 орундукта 2 орто жаштагы келиндер сүйлөшүп келе жатышты. Бирөөсү оозу тынбай сүйлөп келе жатты. Беркиси коштоп коет. Көп сүйлөгөнү колун көрсөтүп калды. "Жайна, мынаны карасаң, кандай экен?" "Ай, укмушко, качан алганга үлгүрдүң?" Бир апта мурун алтын базардан көрүп калып, ооруп калсам болобу? Аяшыңа келип айтсам, кой отур деп көнбөдү. Анан таң аткыча ыйлап чыктым. Былтыңдап, аны коркутуп, эртең менен шишип калган көзүмдү көрүп эле, "Ошол күнү эле ээрчитип барып алып берди", деп алтын шакегин айландыра кармалап койду. Билбейм, мага анча-мынча сөздөр таасир деле берчү эмес. Эмнегедир ушул экөөнүн сүйлөшкөндөрү такыр кулагымдан кетпей койду. Кечке ойлонсом, мен аялыма алтын шакек эмес, бир даана гүл да көтөрүп келбеппин. Анан акылыма жетти. Баса, анын да акыркы күндөрү көзү шишип калчу болду.
Balkim altın şakek tagıngысы kelip жаткандыр деп. Эмнеси болсо да бүгүн уктабай текшерейин. Эмнеге көзү шишип калат деген деп түндүн киришин чыдамсыздык менен күттүм. Мен күткөн мезгил да келди. Баары уйкуга кетти. Мен да жаттым, көзүм илине түшкөн экен. Эшик тырк этип кетип, көзүм ачыла түштү. Акырын карасам, аялым бөлмөдөн чыгып кетти. Саат 2:30 экен. Бул 2:30да эмне кылат болду экен деп заматта каным кызып, жиним бетиме тиеп чыкты. Ууру ойлойт болуп, аны да өзүмдөй ойлодум бейм. Үн чыгарбай артынан аңдадым. Жуунучу бөлмөгө кирип жуунуп чыкты. Демек, бирөөгө жасанып жатабы? Же бирөө менен болду? Ушул сыяктуу түркүн ойлор келип кетип жатты. Анан ал жактан чыгып, мейманканага кирди. 5 мүнөт өтөй артынан келип, бир аз ачылып калган эшиктин кырынан карадым. Көпкө катып турдум. Оозума эч нерсе кирбеди. Не бир убакыттан соң оозум нымдаша түштү. Тилимин учу менен эринимди агыласам, туздуу, өкүнүчтүү, армандуу, кычкыл көз жашым куюлуп жатыптыр. Мени ушул акыбалга алып келген аялым эмне кылып жатыптыр дебейсиздерби? Ал бөлмөгө кирди да, жоолугун салынып, жай намазын жайып, алгач ниет кылып, тахажжуд намазын окуп, дуа кылбаспы? Анан окуп бүтүп, эки колун көтөрүп, көз жашын куюлтуп, дуа сурап калды Жараткандан. О Жараткан, сен боорукердин боорукери, мээримдүүнүн мээримдүүсүсүң. Сен гана баарын барда, жок да кыла аласың. Сен гана кудуреттүүсүң. Сен жалгызсың. Сен улуксуң. Сенден эч качан үмүтүмдү үзбөймүн. Сен орундатуучусуң. Үй бүлөмдү ыдырата көрбө. Балдарыма акыл, илим, ыйман, жолдошума ынсап, абийир бер. Ал биздин коргоочубуз, тирөөчүбүз. Аны жаман жолдон кайрый көр. Жаман достон айрый көр. Анын жүрөгүнө бүлөнү жылытчу от жага кой. Ал эч качан өчпөшүн калар элем. Ага нысап бер. Жаман жолго баскан изин өчүрүп, мечитке көздөй көчүрүп, бөөдө кырсыктан, жалган жаладан сакта деп, дагы көп тилектерин айтып, туулган күнүндө балдары берген белекти өзүң ачтыр Жаратканым деп аяктады. Дароо столду карасам, балам берген белек ошол жеринде туруптур. Шашып барып уктоочу бөлмөгө кирип ача салдым. Мен балдарымдын мынча акылдуу, ыймандуу тарбияланганы үч уктасам түшүмө кирбептир. Ал кутуда жай намаз, Кураны, китеп жана теспе бар экен. Аны жаап ордума жаттым да, тетири карап, жууркандын бир бурчун оозума тиштеп, ыйлап жаттым. Өкүнүп жаттым. Азаптанып жаттым. Жан дүйнөм ооруп жатты. Аялым байкушту жаман оюмда ойлогонуму кара деп, өзүмдү жектеп жаттым. Айдай аялымдын кадырына кантип жетем деп, өзүмдү кечире албай жаттым. Көрсө, ак кептерим эч кандай өз кызыкчылыгын ойлобой, мен үчүн мага күйүп, ыйлап дуа кылып жаткан тура. Көзүнүн бат-бат шишип калганы ошондон экен көрсө. А мен эси жоктун жыргап, өзүмдү ойлоп, убактылуу жашоо кумарында калкып жүрө берипмин. Жат кыз келиндерге кетирген убактымды аялыма арнап, аларга айткан ширин сөздөрдү аялыма айтсам гана. Бирок алиде Жаратканым мага убакыт бөлүп берип, аялымдын дуасын кабыл кылганына чексиз шүгүр. Кылган иштериме тоба келтирдим. Эртең менен туруп чогуу чайга отурдум. Баары мени биринчи көрүп жаткандай тиктешет. Аңгыча, көздөрүңүз шишип калганбы? Ооруп жатасызбы? Деди аялым. Мага жалоорый. Жок, көп уктагандыкы го деп күлүп, аялыма мээримди тиктеп койдум. Мен аялымдын ошондогу жүзүнүн албырганын жаңы үйлөнгөн күнү көргөн элем. Дал бүгүн мен жаңы үйлөнүп жаткандай болуп кеттим. Аны аяп, ага тойбой бараттым. Ата, мени мектепке таштап коесузбу? Деген кичинекей уулумдун үнү оюмду бузуп жиберди. Албетте, сөзсүз да деп, көңүлдөш кыздарыма айтчу сөзүмдү уулума айта. Баары кудуңдашып сүйүнүштү. Тоба, мен өзүмдүн ушундай кадыр барктуу экенимди сезбей жүргөнүмдү карасаң, деп ойлогонго да үлгүрдүм. Чыгып бара жатып аялыма бурулуп, бүгүн манты кылып кое, деп маңдайынан сүйүп коюп чыгып кеттим. Ал көзүн жумган бойдон кала берди. Базарга келдим. Эч саат өтпөйт. Кашайып, араңдан түштөнү кылып алып эле алтын базарга жөнөдүм. Бириженин жардамы менен аялыма үйлөнгөндөн бери биринчи жолу алтын шакек белек сатып алдым. Такыба, акылдуу, ыймандуу, аруу аялыма
Бүтүндөй базардагы алтындардын баарын сатып берсем да аздык кылар эле. Мен күткөн саат да келди. Ордумду эрте жаап, балдарыма да белектерди алып, үйгө карай жөнөдүм. Келсем, баары үйдө экен. Мен буйрутма бергендей мантыда бышып калыптыр. Бүгүн биздин үйдө балдардын бактылуу каткырыгы жаңырып жатты. Аялым экөөбүздүн сагынычыбыз артып, бири-бирибиздин көз карашыбызга чөгүп бараттык.